Саламатсыздарбы, ардактуу көрөрмандар. Азыркы тапта биз Кыргызстандагы белгилүү жылдыздардын жеке тиш доктору десек да болот, Рустам Төрөгелдиевдин жеке клиникасына келдик. Анда эмесе, Рустам мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Куш келипсиз ишканама. Иштей турган бөлмөңүзгө дагы кирип көрөлү деп атабыз. Бизге абдан кызык болуп атат. Бүгүн бизде коноктоо белгилүүчү Амир Аскаров келип калыптыр. Көп стоматологдор мындай мен тиш доктордон корком дегенге карабай эле чампалай берет да, ошолсо. Рустам кичине мындай түшүнүктүү, мындай алдапса болот дегендей кылып эметет. Карайт. Бул дүйнөдө Кудайдан эле, анан стоматологдордон эле корком да. Стоматологко келгенде эле баягы мышыктай болуп мынтип эмет калам да. Эр жүрөк Амир жок болуп калат, Бияктан аябай корком. Рустам Төрөгелдиев тиш доктор болуп 8 жылдан бери эмгектенип келет. Кардарларынын тишине кам көргөн жаш ишкер жеке жашоосу жана иш тажрыйбасы менен бөлүштү. Мага деген муну мам сунуштаган, стоматолог болбойсуңбу, жакшы кесиптин бири экен деп, анан мен көп ойлонбой Славянский университетине тапшырып көрдүм, өтүп кетип окуп калдым. Ошентип стоматолог болуп калдым. Окууну бүтүп жаңы иштеп баштаганда эле кыялданчымын. Өзүмдүн стоматологиям болсо, өзүм частный стоматологиям болсо деп кыялданчымын. Анан көп жыл өтпөй өзүмдүн жеке стоматологиям болуп калды. Мага атайын тиш дарылатуу үчүн келген бейтаптардын арасында шоу-бизнес өкүлдөрү да бар. Бирок мага келген бейтаптардын көбү карапайым эл деп кошумчалады. Бирок чынында наоборот жылдыздар эмес, жылдыздар эми санасак аз эле го. Обычный кардарлар көп жылдыздарга караганда. Жылдыздар эле эмес, жеке кардарлар деле да бардыгы тең ошо өз ден соолугуна биринчиден, анан сулуулугуна кам көрө башташты. Жылдыздарга кантип иштешип калган? Мен ошо жаңы эле Востокпетте иштеп жүргөндө анда ошо биринчи Медина Талипбек келип калды. Анан эжеси Чолпон ал аркылуу келип калды. Анан ошентип артынан эле айтылып эле ошентип келип калды. Туугандар да кайрылып турушат, бирок чынында айтканда туугандарга да бекер жазаган туура эмес деп ойлойм. Анткени деген мындай бекер жазап эметсең өз ден соолугуна кам көрбөй калышат экен. Анткени бул бекер эле, анан барып кийин эле жазатып алам деп такыр эле кам көрбөй калышат экен. Эгерде ошол акчаны төлөп, бир төлөп ошо тишин жазаткандан кийин ал адам уже кийинкиде ойлонуп калат да. Кийинкиде ал андай абалга жеткирбей, эртерээк жазатып же постоянно таза абалда алып жүрүп, жууп, тазалап кам көрүүгө көбүнчө эметип калышат да. Сүйүктүн тишине кам көргөн адам болсо, үйлөнмөкмүн деген жаш дарыгер жеке жашоосу жана үй бүлөсү тууралуу айтып берди. Мен үй бүлөдө мам, мен, анан карындашым бар. Үчөөбүз элебиз. Мен деген бассейнге, сууда сүзүүгө көбүнчө кызыгам. Анан тренажер залга барам. Андан тышкары кино көргөндү жакшы көрөм. Кинолордун жаңы чыккандары эле сразу биринчи барам. Ошо жеке жашооммо жакында ошо может 1-2 жылда буюрса үйлөнөйүн деген пландар бар. Сүйүктүм ушурда жок. Биринчиден тиштерине кам көргөн
кыз болуш керек. Алгач демек тишине көңүл бурасыз. Ооба. Жакшы. Тиш дарыгери болгонго чейин шоу-бизнес өкүлү болууну кыялданган жаш ишкер тиш доктуру болбосом, анда актер же ырчы болмокмун дейт. Чынында мен ооба кичинекей кезимден эле кыялданчумун. Даже актерчулукка, ырчылыкка деле эметчимин, бирок ырдаганга үнүм жок, чынын айтканда. Ошондуктан актер болсом деп ойлончумун. Актер деле эмес, мындай жылдыз болсом деп ойлочумун да. Ооба, белгилүү болсом деп кыялданчумун. Анан ошо билинбей клиптерге чакырып, клиптерге тартылып, ошондой опыт алып калдым да. Клипке тартылганда деле мындай оңой жактары деле бар, кыйынчылыктар деле бар экен, бирок мага абдан жакты. Чакырып турса, ошо клиптерге тартылып турам. Ну, как хобби катары. Ошо жетте азыр ошо унутуп калдым, сан где-то 8-10 клиптерди катышып калдым. Тиш дарылатып келген бейтаптарда кызыктуучур көп болот. Кээ бири уколдон коркуп качып кетишет дейт. Кызыктуу окуялардан эстей кетсек, пациенттер келишет, көбүнчө стоматологдордон, тиш докторлордон эң корккон эле адамдын фобиясы да, стоматологдор. Анан ошо тишин дарылаткан келгенде келип коркуп жатып, анан жаңы дарылайын деп баштаганда, уколду көргөндө кээ бирлер азыр мен түшүп келейинчи деп туруп ошол ойдон качып кетишет да. Ошондой учурлар да болгон. Анан дарылап жатканда уктап калган учурлар да болот. Пациенттер көбүнчө жок мындай чарчап келип же болбосо аябай коркуп атып, анан аягында уже спокойно уже тишин дарылап жатканда уктап калган учурлар да болот. Коңгур тартып анткендер да бар. Алдыга максат койгон жаш ишкер маек соңунда бейтаптарга кам көрүү үчүн келечекте өлкөнүн бардык аймактарына стоматология ачууну пландап жатканын айтты. Биринчи азырынча биздин Кыргызстанда стоматологиянын деңгээлин көтөрүп, ар бир областтарга, айыл жергесине жакшыраак кызматтагы стоматологияларды ачайын деген кыялдар бар.